саясий белгилүү ишмер Исхак Разаков Баткен областына караштуу Лейлек районунун Хоросон айылында жашаган. Берк уулу Разак жана Сайып кызы Жамиланын үй бүлөсүндө 1910 күз айларында жарык дүйнөгө келген. Сүйүнүчтөрү койнуна батпаган жубайлар уулуна Исхак деген ат ысым ыйгарышат. Жашоонун белгисиз тагдырын мойнуна илишип, эл катары жупуну турмушта өткөрүшкөн. Бал тили чыгып, ата-энеси кубанычы болгон 3 жашар кезинде Исхактын апасынан айрылган. Разак 8 жашар уулун таштап жарык дүйнө менен кош айтышат. Ошентип жумушчулардын бирөөсү Исхакты ээрчитип, Хотчеттеги жетим балдар үйүнө алып келет. Жетим балдар үйүндө кабыл алгандан баштап Исхактын жашоосунда чоң өзгөрүүлөр башталган. Ал жерден тың окуп, орус тилин жакшы өздөштүрөт. Ташкенттеги жатак мектепте жөнөтүшүп, андан 1925 жылга чейин билим алган. Разаков 1931 жылы институтту аяктап, ошол окуу жайда мугалим болуп иштеп калган. Билим берүү тармагында көп өзгөрүүлөргө өбөлгө түшкөн. Разаковдун жетекчилиги жогору бааланып, Кыргызстанда биринчи секретарь болуп иштеген. Кыргыз элинин өнүгүү тарыхында өзгөчө орунду ээлеген. Ал көптөгөн сыйлыктардын ээси болгон. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деген накыл сөз бүгүнкү күнгө төп келип, ар бирибиздин ата мекенибиз үчүн акыйкат ишибизди үндөп турган сыйт.